Кожокмат атабыздын комузга болгон дилгирлиги абалким атасынан өткөндүр. Мен атам кичине анча-мунча комуз черчи экен. Анан бул атасына окшоп комуз чертет. Деп эле мен эчтеке деле билчү эмесмин. Комуз деген эмне экендери көп түшүнүгүм жок болчу. Анан ошентип мени эделеп сүйө берер эле да. Анан комуз деген ушундай экен деп курайды кармап алып комуз кылып чертип, анан антип жүрүп ошо кызыгым ошондон артты. 56-жылы биздин ошол маданият үйүнө Мейлхан Козубекова деген bir жаш келинди алып келип, ушул киши эжеңер болот, атайдын комуз шакырт экен, комузду жакшы билет деп ошо комузга шыктуу болгон балдарды үйрөтмөгө алып келиптир. Анан мен мурда балдарын чертчимин, комузду деле эме кылчу эмесмин. Ошол жерде ар кимдин комузун эме кылып, комуз черткенге эме адалат кылып жүрүп, ошол кишиден атайдын кыз кербесин үйрөндүк. Мейлхан Козубековадан. Анан ошо 1956-жылы 16-февраль бекен айы, февралда ошо республикалык конкурска ошо атайдын кыз кербесин оркестр кылып чертип барып чертип келгенбиз. Комуздун сырын аңдап, аны дагы өздөштүрүүгө ай күндөр, жылдар талап кылынды. Мектепти аяктаган соң колхозду айдоочулук кесип менен 2 жылда иштеп, жогорку билим алууга Фрунзеге жөнөдү. Чарба институтунда зоотехникалык факультетинде өттүм. Анан комузду кичине анча-мунча өздөштүрүп калгам. Шаардык мыкты жакшы комузчулар менен эме алышып жүрүп, комузду бир топ иликтирип алдык. Анан 62-жылы бекен Кудай ошол 61-жылы айткандай бүткүл дүйнөлүк 8-чи профессорлордун конгресси болду. Мына ошондо bir 20 komşu talaş emetigi Frunze şаарынан бизге Москвага концертке бардык. Bir 1987-жылдын жай ортосу. 3 уктаса түшкө кирбеген окуя. Орду толгуз, оор жоготуу. Жалгыз уулу тынчтык чарба жумуштары менен Токтогул өрөөнүнө жөнөп, аттиң кырчын курагында 22 жашка караган кезде сууга чөгүп каза болду. Өмүрлүк жары Клара, кыздары Мира, Дамира, Элмира жана Гүлмира бул азапты аргасыз көтөрүп сыздашты. Мындай арманды, мындай азапты Кожокмат ата душманына да тилебес эле. Дал ошол кайгымын каптаган күндөрдүн биринде капилеттен кайрык келди. Кайрык олтурса турса кулагына жаңырат. Күндөрдүн биринде колуна комуз кармады. Ички ызасын, ыйын, арманын комузга айтып сырдашты. Буга чейин эч бир жерде укпаган ошол кайрык көкүрөгүнөн сызылып, комуз үнү менен кошо жаңырды. Жан дүйнөсү жабыркаган сааттарда жалгыз олтуруп, ошол кайрыкты кайрыганда азга көңүлү тынч алгансый. Обон. Эл арасында комузчу катары Токтогул атай менен Шекербектин күүлөрүн кайрыган Кожокмат атаны обон өзү издеп келди. Бул обонго кандай текст ылайык? Китепке жакын жаны бир топ акындардын ырларына обонун салып көрдү. Көңүл азга болсо да тынчысын, арманымды ушул кайрык, ушул обон менен кайрып басайын деп Мидин Алыбаев менен Жолон Мамытовдун ырларына салып, эл аз чогулган олтуруштарда ырдап жүрдү. Арадан 2 жыл өткөн соң 1989-жылдын бир күнү Борбордон Талас шаарына Акбар Рыскулов баш болгон акындар менен кошо элдик дастандарды жаңыдан ырдап тааныла баштаган Роза Аманова келди. Ошол Таластын токойунда бир иш-чара өттү. Анан комуз менен агиши ошол чыгарманы аткарды. Бирок ал жерде Жолон Мамытовдун сөзүнө жазылган жашым жаш, чачым кара болгон менен эң алыс өмүр деген жолдон келем. Ушул жол такыр бүтүп калмайынча мен сени миң жаңыртып ойлой берем деген баягы 4 сап ырдаганда эле мен эсимде калды.
Анан ошол мукамдуулугу, кайрыктын өзгөчөлүгү мени мындай өзүнө тартты да, анан мен Батым эжеме сурап ушул ага менен сүйлөшсөм болобу деп, анан ал киши уюштуруп анан жолугушууду айтып берди. Ошол чыгарманын тарыхы боюнча, ошол чыгарманын чындыгында баягы өмүрүндө, Кожокмат аганын өмүрүндө өзгөчө орунда тургандыгын мен ошондо түшүндүм да. Роза айткандан кийин жарайт эми жазып берейин деп койдум эле. Бишкекке келгенден кийин дагы телефон чалды. Мен Арашан чыгармачылык үйүндө элем. Ага, ошону унуткан жоксуз деп анан башка иштеримди жыйыштырып коюп, ушул Өрүк комуз деген жазып бердим. Сурап үлгүргөнүм ушул. Эмнеге, күнү кандай себептен чыгарттыр? Темасы эмне экен, аты эмне экен десем, ушу баласы кайтыш болгондо чыгарган экен деди. Анан ошол мен отуруп тез эле иштедим, бир 2 күндө 3 күндө жазып койдум го деймиш, жаңылбасам. Байкемдин жанагы залкар күйлөрдү өзүнүн ошо ийне жийине чейин жеткизип чоң күйлөрдү чоң аткаруучу да. Анан кийинки убакта баягы жаш келиппи, жакшы көп кармабай жүрөт, бирок баягы оонду сонун ырларды чыгарып жүрөт. Жашы 50-дөн жаңы ооп, күйүттүн күүсү менен уулу тынчтыктын элесине зар болгон атанын оону ошентип акын Акбар Рыскуловдун тексти менен Өрүк комуз деп эл алдында жаңырып, калың журттун сүйүктүү чыгармасына айланды. Өрүк комуз дастанын кийин кыргыз эл артисти Орозбек Кутманалиев, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Малик Аликеев, ошондой эле Нестан Исабековалар да элге алып чыгышты. Тагдыр сыноосу менен жаралган алгачкы чыгармадан соң Кожокмат Абдыралиевке экинчи кайрык келди. Асан Шыгаев деген бир журналист жигит бар болчу, ошону сагынып кеттим деген областтык гезитке чыгып калды. Анан өзүндө да бук болуп, баламдын эмесин неме кылып, ошентип балам түшмө кирип ошентип бук болуп жүргөн учур болчу. Ошонун тексти жагып калган, ошо байланыш сагынып кетти деген маанисине карата бир оон жараттым. Өкпүчүр байлап көңүлүмдө кеп турганда көрүнбөй кеттиң, калдың мага тарынып. Андан кийинки обон жандай көргөн жаркын адамым деп аталды. Жылдардын жылында, күндөрдүн бир күнүндө оон чыгарат. Азыркы оончулардай болуп, бүгүн жаза коюп, эртең чуркабайт бул. Наоборот, аткарышлар буга келет. Bunun özünün işte rasmi tarbiyası, özünü özü bunday bir çıngoo başkaça. Bu kuyuçlardan baykap görsеңөр өзүнчө баскан турганы, сүйлөгөнү таптакыр башкача. Алар өзүнө гана ылайыктуу сөздү сүйлөйт. Күйлөрдү да ошондой ойлуу, терең, өзүнчө эле деңиз. Ошондой адамдардын катарына Кожо Ахмет кирет. Акын Надырбек Алымбековдун сөзүнө жазылган Көңүл оту деген чыгармасы Малик Аликеевдин аткаруусунда көпчүлүктүн купулуна толду. Bildirbez kancar var mı kirpiğinde? Bildirbey cürüm için tilip koyma. Görgöndün adatın var gülüp koyma. Köngüldün bir bilgenin bilip koyma. Жаштык өттү. Күндөр биринин артынан бири зуулдап учту. Өмүрдөн мен кандай тыянак чыгара алдым? Ак ишимден баар таптым. Өмүрлүк жарым Клара менен балдарды тарбияладык, кыздарды узатып, небере көрдүк. Анан эле орто жолдо капилеттен кырсык тооруп, уулум тынчтыктан ажырап,
Энеси экөөбүз күйүткө күйгөн сааттарда комузум мага дем берип обон чыгардым. Онго чукул обондорума калкым кандай баа берет, бардыгына сиздер таразасыздар дейт Кожокмат ата. Жакында эмеге чыгат экенсиз, 90го чыгат экенсиз, ошо 90 жылдык юбилейдин астында сизди төшберек менен сыйлап. Өткөн күндү карап көрсөң аз гана, жылдары жынып жан кошулду жашыма. Мына юбилейин өткөрүп аткан сонун бир майрамдык шаан шөкөттө айтаарым эң башкысы ден соолук. Ошол өмүрдөгү улуулукту көргөзгөн, өмүрдөгү устаттыкты көргөзгөн, ошол эле учурда чыгармачылык дүйнөгө дагы өзүнчө бир жол салган Кожокмат ага мындан ары дагы жүзгө чыга жашасын. Эжекебиз менен ошол ден соолукта балдарынын, неберелеринин, чөбөрөлөрүнүн баягы чоң атасы, чоң таятасы дегендей ушундай бир кыргыздын мактана турган нарк, ошол эле салтын улай турган аксакалдардын сап башында жүрө берсин дегибиз келет. Бүгүнкү күндөрдө Кожокмат ата өмүрлүк жары Клара апабыз менен уулу Тайырдын сыйын көрүп, неберелери менен алек. Малик Аликеев аткарып жүргөн кыргыз эл акыны Сооронбай Жусуевдин сөзүнө таандык, өмүр жөнүндө ой толгоо деген обон дал ушул таризде жаралса керек. Өткөн күндү карап көрсөң аз гана, жылдары жынып жан кошулду жашыма. Улам